Ассалаумағалейкум достар, қазіргі учурда АПЛ лигасында ең қызықты таймаштар жүріп жатқандығын жалпыңыздар көріп жатсаңыздар керек. Ошол тууралуу кыскача оюндар ошондой эле бүгүнкү боло турган Ливерпуль Манчестер Сити ортосундагы эң мыкты беттештерге кыскача анализ кылабыз дагы. Андан кийин Ла Лигада болуп жаткан окуяларга дагы токтолуп кетебиз. Анда акырындык менен баштай берсек болот. Кечээ күнгү болуп өткөн беттештерде эң биринчи Эвертон командасы Манчестер Юнайтед менен тең чыкты. Ооба, бул жерде эми Эвертон дебейбиз. Эвертон алгач 2 гол жараткан болчу, бирок андан кийин гана Манчестер Юнайтед оюнчулары акырындык менен тизигинди колуна алды дагы эсеп санын 2-2 көрүнүшкө алып келди. Жана бирден пайда кап чыкка салышты. Бирок бул дегенибиз Манчестер Юнайтедте жогу жакка чыгып кетиши кыйын деп айтсак болот. Анткени азыркы учурда мына ошол упайлар менен гана 15-15 орунга келе жатат. Бул дегени эгерде мына ушундай жүрүштөн уланта бере турган болсо, балким сезон аягында чемпионшипке түшүп кетүү коркунучу жагдай дагы жаралып жаткан чагы Манчестер үчүн. Ошол себептен бүгүнкү күндө Манчестер Юнайтед кемге болду? Манчестер Юнайтед азыркы учурда мурдага сөз айтып кетебиз. Манчестер Юнайтедке МЮга каргыш деген. Ошол эле ким десек, Роналдонун күйөрмандары каргыш дейбиз, айтор бер. Бүгүнкү күндө таптакыр жолу жүрүшпөй жатат. Машыктыруучу алмаштырды, башка кылып бирок болгон жок. Бирок мына ошол Манчестерден кеткен оюнчулар таптакыр топ оюнчулардын катарын толуктоду. Ошол эле Решфорд болсун, ошол эле Гринвуд болсун, Марселдо ойноп жүргөн, анан кечээ жакында эле Бетиске өткөн Антони достор. Таптакыр эле скамейкада отуруп калган Антони Бетиске барып туруп эң мыкты оюнчу MVP намындагы жеңип аткан чагы. 4 оюнда 3 гол, 1 ассист. Бул эң мыкты жыйынтыгынан толуктап кетет. Ошол себептен бул жерде оюнчуларда күнөө жок экен деген жалпыбыз көрүп атабыз дагы. Эң негизги күнөө балким ошол Манчестер Юнайтедтин тиген каргышында болушу мүмкүн достор. Ал эми бүгүнкү боло турган Манчестер Сити жана ошондой эле Ливерпуль ортосунда беттешке көпчүлүк күйөрмандар сөз кылыптыр, ким кандай кылсак болот деп. Өзбек туугандар да жазып кетишкен. Бул жерде анткени Абдукадыр Хосанов Сити сабында негизги курамга түшө алабы деген суроолорун көпчүлүк интернет айдыңында бизге карата суроо бериптир. Мен болсо кыскача жооп берейин. Албетте достор, азыркы учурда Абдукадыр Хосанов мыкты бир формага келе жатат. Мурдагыдай формасында эмес, бирок акырындык менен болсо дагы өзүнүн формасына келе жатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү оюнга негизги курамга түшүшү керек. Анткени биринчи Аканжи жок, жаракат алган. Джон Стоунс да кечээ Реалга каршы беттеште жаракат алып калды. Ал эми башка кийим оюнчу бар. Же борбордук коргоочу, же оң каптал коргоочу катарында Абдукадыр Хосанов негизи оюнга кирет дагы. Буга Гвардиола каршы чыкпаса керек. Анткени кечээ күнү Винисиуска каршы оюндарын көрдүңүздөр. 2-3 жолу эч кандай жекеме-жекеде берген жок, башка кылган жок, айда жок. Винисиус сол капталдан оң чабуулга өтүп кетти. Качып кетти десек дагы туура болот. Кыскасы, бүгүн Манчестер Сити Ливерпуль ортосундагы эң мыкты беттештерин катарын толуктаган оюндарды өткөзүп жибербеңиздер. Буюрса мына ошол оюндарда ким чемпиондукка жакындап келиши мүмкүн экендигин дагы байкап көрө алабыз. Анткени кечээ Ливерпуль командасы Эвертонго каршы тең чыкты. Астон Виллага каршы оюндарда тең чыкты. Бүгүн эми Манчестер Ситиге каршы оюндарда кандай алып бара алат достор? Холланд дагы негизи курам оюнунда уланып кете алабы деген суроо дагы суроо жаралып калышы мүмкүн. Анткени Реалга каршы экинчи жооптук беттештерде Холланд оюнга түшкөн жоктугун жалпыңыздар көрө алдыңыздар. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү оюн өткөзүп жүрбеңиздер, көрүңүздөр, калтырыңыздар, ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер достор. Ал эми Ливерпуль командасы азыркы учурда билесиздер, кечээ Эвертонго каршы тең чыкты. Негизи эле мына ошол Эвертон командасы азыркы учурда жалпылай АПЛ лигасына топ даражадагы командаларга каршы эң мыкты оюндарын тартуулап келишүүдө. Ошол эле Челси болсун, ошол эле Арсенал болсун, ошол МЮ, ошол эле Сити, ошол эле Ливерпуль. Кыскасы топ даражадагы командалардын баардыгы менен тең чыккан, тең тейлаш ойноо алып калган Эвертон командасы өзүнүн акыбалын ойлобосо дагы жогору жакта лидерликке умтулуп келе жаткан командалардын акыбалын бир топ начар акыбалга салып койду. Ал эми кечээ күнү ошол Астон Вилла менен тең чыккан Ливерпуль упай жоготкондо, Арсеналга мүмкүнчүлүк болду деп жаткан чакта кечээ күнү Арсенал дагы кашайып жеңилип алды. Бул деле эми азыркы учурда Арсенал командасынын акыбалын көргөзүп турат. Алар эртең мисалы Чемпиондук лигасына PSVга каршы ойноп барат. Андан кийин мына ошол АПЛ лигасындагы чемпиондук аракет кылышы мүмкүн, бирок бул жолу чемпион болушу кыйынга туруп калды. Кечээ күнгү упай жоготуу таптакыр Арсеналды бул чектен мүмкүнчүлүктөн чыгарып салды десек дагы туура болот достор. Анткени эгерде бүгүн упай ала турган болсо, 6 гана упай айырмачылык менен артта жүрүп калмакта. Андан кийин эгерде бүгүн Сити Ливерпуль урун койгон болгондо, анда Арсеналга бир топ жардам бермек эле. Бирок Арсенал дагы отулду, Челси дагы отулду, Ливерпуль дагы тең чыкты. АПЛ лигасы кайрадан өзүнүн кызыктуу нугуна келип баштады. Ал эми Астон Вилла достор, мына ошол Астон Вилла командасы эртең Чемпиондук лигасына Брюггеге каршы ойноп барат. Бирок азыркы учурда негизги оюнчуны алмаштырып келген Унай Эмери шакирттери кечээ күнү дал ошол Челси командасын жеңип алды. 2-1 эсебинде. Асенсио достор, Асенсио Реалдан ПСЖга өткөн, ПСЖдан кайра Астон Виллага трансфер болгон Асенсио бүгүнкү күндө алгачкы дебюттук
голдорун десек болот, дубль голун жаратты. 2 гол жаратты. Бул 2 голду дагы кече жакында трансфер болуп келген Маркос Решфорд достор ассист болду, 2 ассист, ал эми ассист үчүн 2 гол. Кыскасы азыркы учурдагы АПЛ кызуу жүрүп жаткандыгын байкай аласыздар. Ошондой эле Чемпиондор лигасында Астон Вилла кызыктуу оюндарга дагы үгүттөп жаткандыгын дагы далилдеп кете алды кечээинки оюндарында. Ал эми кийинки оюндар Ла Лигада болду. Ла Лигада Барса достор, Барса кече күнү мына ушул сезондун башында Лас Пальмаска жеңилип калган болчу. 2-1 эсебинде болгондо Каталония жеңилген болчу. Ал эми бүгүнкү күндө Лас Пальмаска кондокко барып, Барселона командасы дал ошол Лас Пальмасты 2-0 эсебинде жеңди. Албетте, оюнду көрсөңүздөр бир топ кыйынчылыкка дуушар болду, бирок ошого карабастан голдордун натыйжасында 2 гол жараткан абалда дал ошол Барселона командасы бүгүнкү күндө кайрадан лидерге көтөрүлдү. Голдогону көрүңүздөр, Барса тайм келди деди. Анткени мына ошол Барса тайм дегенибиз бүгүнкү күндөгү Ла Лига алкагындагы оюндарда биринчи орунга көтөрүлгөндүк болгону дагы азыркы учурда 3 упай менен алдыга көтөрүлүп кетти. Эгерде бүгүн Реал Мадрид командасы Жирунага каршы беттешти упай жогото турган болсо, анда Барса дагы бир топ жогоруга көтөрүлүп кете тургандыгын байкап көрө алабыз. Ал эми Атлетико Мадрид андан калышпастан азыркы учурдагы бир кандай десек өлүм айларына баштап кирип баштаганда карабастан бүгүнкү күндө Атлетико Мадрид эптеп бир аракет кылып туруп кечеги күнгүсүндө 3 пайда колго киретти дагы Барсанын аркасынан кубалап бере жатат. Ал эми эң негизги оюндардын катарын толуктаган бүгүнкү күндө Саудия Про Лигасы дагы бар достор. Унутпайбыз, кече күнү дал ошол Аль Наср командасы тилекке каршы упай жоготту. Андан кийин Хилал менен Иттихад ортосундагы эң негизги борбордук беттеш болду Саудия Про Лигасында. Ал жерде Карим Бензема ажы дейт. Карим Бензема кече күнү Рамазан жакындап келди достор. Рамазан жакындаганда билесиздер, Карим Бензема монстр болуп кетет чындыгында. Кече күнү дал ошондой монстрго айланды дагы. Акырындык менен Аль Хилалды мыкты бир эсеп менен жеңип алды. Бүгүнкү күндө эң негизги лидердин катарын толуктап кетти. Ооба достор, азыркы учурда Аль Хилал дагы дөмөнгө түшүп кеткен, Иттихад жетекчилик болуп койгон жатат. Андан кийин кайсы командар Аль Насрдар бар, ошол тилекке каршы бүгүнкү күндө Иттихадка туруштук бере албай жаткандыгын жалпы назар көрөсүздөр. Бензема достор, Бензема Рамазан эстелегенде дал ошол Бензема монстрго айлангандыгын эч качан унутпаңыздар. Буюрса мына ушун менен кыскача видео жыйынтыктайбыз. Буну сиздер жалпыңыздар балким 1.5 2 ыламдык менен көрсөңүздөр дагы туура болот. Болгону бул аудио подкаст сыяктуу эфир болду достор. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Мен футболго кеттим.